İbrahim rahmetullahi aleyh aytып атат, men Kufalıktardı gördüm deydi. Kufada İmam Azam rahmetullahi aleyhten dagın takvalırak insanı körgördüm deydi. Buga men bir neçe nerseni aytayım, vaqtımız da jakындap kalktı. İmam Azam rahmetullahi aleyhten takvalılığı ушундай деңгээлче болгон. Күндөрдүн биринде İmam Azam rahmetullahi aleyh жашап аткан шаарда bir кабар угуп калат İmam Azam rahmetullahi aleyh. Эмне кабар? Мына ошол шаарда bir кой уурдалыптыр деген кабарды угуп калат. Анан койдун жашын сурайт. Жашы канча десе, баягы кабарда айткандар айтат, койдун жашы мынанча жаш. Анан адамдардан сурайт. Уурдалган койдун жашы мынча жаш. Кой орто эсеп менен канча жыл жашайт? Монча жыл жашайт. Эми койдун жашы мынча болсо, ал орто эсеп менен монча жыл жашаса, дагы мынанча жылдын ичинде ошол койду базарга алып чыгып, касаптар союп, базарда сатылып калышы мүмкүн деп, ошол кой канча жыл жашай турган деңгээлче болсо, ошончо жыл базардан бир да жолу койдун этин сатып алган эмес дейт. Ошонун кокустан адашы ошонун этин сатып алып албайын деп, уурдалган койду алып жеп албайын деп дейт. Эчкини жейт эле, малды жейт эле, бирок койду ошодон кийин сатып алган жок дейт базардан дейт. Ошончо жыл күчтүү дейт. Ушундай деңгээлде шек шубхадан күмөндөн сактанган зат болгон бул киши. Эми биздин курсагыбызга жебеген нерсебиз калай калды эми биздикичи. Магазинде көрүнгөн нерсени жеп атабыз. Андай кылбайлы туугандар. Ушуну дагы мына ушул Ханафи мазхабтабыз дегизби? Ханафи мазхаб болгондон кийин Имам Азам рахматуллахи алейхи таквалуулугуна үйрөнгөнгө аракет кылайлы. Балким эмне кылайлы? Магазиндин тамактарынан этият кылайлы. Дрождон этият кылайлы өзүбүздө. Айрыкча мына эт маселелеринде мейли чоң жандыктарды касаптар бисмилла менен союп атат. Бирок кичинекей жандык тоокторду заңдатып уруп атабыз. Печатты халал деп басып койсо уруп атабыз. Ол печат басылгандар Кытайдан келип аткан менен кабарыбыз жок биздин. Ал печат басылган Европадан келип аткандан кабарыбыз жок туугандар. Кыргызстанда союлуп аткан болсо деле ошол кой, ошол тоок, кичинекей тоокторчу. Бирок аны бисмилла менен сойбой атат туугандар. Көпчүлүк жерде бисмилла менен сойбой атат. Көпчүлүгүбүз кайдыгер болуп атабыз. Уруп атабыз заңдатып эле. Тоок пиширип койсо тоок экен деп коюп, азаныраак экен деп коюпчу. Андай кылбайбыз. Мына ошол тоок маселелерде бисмилла менен союлбаса, аппаратка бисмилла деп жазып, аппаратты айландырып бисмилла менен жазып койсоң деле, бисмилла сууга матырып койсоң деле, ол аппарат менен сойгон болбойт туугандар. Бисмилла деп мусулман адам союп, андан кийин адам болот жандык. Чүнүктүү ошон үчүн мына ошол жеп аткан тамагыбызга бир аз этият кылайлы. Жеп аткан тамагыбызды адалдан жешке аракет кылайлы.